Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Көкөк менен Зейнеп. Илгери бир куш жыгаштын башына уя салып, эки балапан чыгарат. Ал балапандарынын биринин аты Көкөк, экинчисинин аты Зейнеп экен. Балапандар бат эле чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Учуп кетүү алдында Көкөк менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак-салмак канаттарын көөлөп машыга баштайт. Бир күнү Зейнеп канаттарын көөлөп бүтүп, ордуна келип жаткан соң, Көкөк уянын кырына чыгып талпына баштайт. Ошентип жатып Көкөк кулап кетет да, аңкилдек атып отуруп, жердин түбүндөгү жаракага кирип кеткен экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганына кантип жардам берерин билбей чыйпыйы чыгып, чыркырап кала берди. Көкөк ошол бойдон дайынсыз жоголду. Бир окумда Зейнеп менен Көкөктүн ата-энеси келип, Көкөктүн жардам кулап кеткенин угуп, артынан издеп жөнөшөт. Ошол бойдон алар да жаракага түшүп, жым болду. Бир нече күн уяда жалгыз Көкөк деп сайрап отуруп, акыры Зейнеп да учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып, Көкөк деген боюнча жүрөт экен. Ал эми Көкөк болсо, жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганы Зейнепти сагынганынан Зейнеп дей берет экен. Алар бирин-бири издеп, үн алышып сайрап, жолгарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындагысы эртеңиз дейинчи деп кашаңдай түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо, кеч кирип таң атсынчы дейт экен да, экөө тең табыша албай жүрөт имиш.